жаңы телефонду алып келгенде каттоодон өтүш керек. Бүт баары макул дешти, мейли. 600 сом төлөш керек да ошол каттоого. Төлөгөндөн кийин каттоо жок дейт. Компанияны издесек дейт, компания чет өлкөлүк дейт, ошол каттоону кылган. Негизи бул жерде мыйзам долбоору каралганда, бул жерде айтылган, бул мамлекет кылат. Азыр чет өлкөлүк компания кылып атат. Россиядан бирөө келип, ошону кылып атышат да. Калбы Белекбай кызынын чет жактан келгенине 1 ай убакыт болгон. Ал өлкөгө келгенде уюлдук телефону каттоодон өтпөгөндүгү үчүн иштебей калган каарманыбыз өз алдынча каттоодон өткөрүү аракетин көргөн. Бирок жыйынтык чыккан эмес. Мындан улам жеке жактар аркылуу 1000 сомго каттоодон өткөргөн. Учурда дагы бир уюлдук аппаратын каттоодон өткөрө албай бара. Бизде бир телефон ошо регистрация кылыш үчүн бир жерге кайрылдык, 1000 сом, экинчи жерге кайрылдык, 600 сом деп баргандай бааларды айтышты. Ошол телефонду регистрация кылдык, бирок ошол сразу эле моментально иштеп кетти. Кийинки телефонду регистрация кылалы дегенбиз, бирок азыркы учурда башка шарттар коюлуп баштаптыр. Анын үчүн паспортуң керек экен сөзсүз түрдө. Андан сырткары өзүң дагы бир багы жакынкы арада границага чыгып келдиңби? Эгерде границага чыгып келген болсоң, ошонун негизинде дагы ошол регистрация болот экен да. Анан азыр болсо баасы 1,5 миңге көтөрүлүптүр. Телефонун каттоодон өткөрө албай жаткан жарандардын арасында Өзгөн районунун тургуну Нурпери Жумабек кызы да бар. Ал каттоодон өткөрүүдө жаралган кыйынчылыкка жана текшерүү убактысынын көптүгүнө нааразы. Андан сырткары шылуундарда пайда болгонун айтып, телефонду каттоону мамлекеттик мекемелер өздөрү гана жүргүзсө дейт. Короче, просто адамдар кыйналып атат да, жөн эле же раз так решение, жөн эле сразу жөнөтүш керек да, автоматически баягы. Автоматически жөнөтсө биз сразу пулубузду төлөйбүз, сүрөтүбүздү жөнөтөбүз, кетебиз, дальше ишибизди кылабыз, туурабы? Бул жерде сен налогуңду төлөйсүң, ишөө күтөсүң аны. Эше неизвестно да, сага 1,5 сааттан жөнөтөбү, 1 күндөн жөнөтөбү, жарым саат өттү вот уже. Мен 2де жөнөткөнмүн, налогун төлөп. Мага дагы деле жөнөтүш керек, ссылканы байгандай сүрөттү жөнөтүш керек экен. Просто сижу и жду тут, күтүп атам. Уюлдук телефондорду каттоодон өткөрүү үчүн жеке дүкөндөргө күнүнө 30га жакын адам кайрылат. Ар бир кардарга 2 сааттан ашык убакыт керектелет. Сатуучулар башында имей программасына киргизүү оңой болгонун, учурда күндөн күнгө талаптар көбөйүп, кыйындап жатканын айтышууда. Мындан улам өздөрүнүн кызматына жараша кошумча акы алып жаткандыгын билдиришти. Башында эчтеке сурабайт эле. Азыр границадан өтүп келген, мисалы границадан өтүп келсе, ошол Кыргызстанда сим-картаны салат да, сим-картаны салганда 3 саатка уруксат берет. Каттап ал, 3 сааттын ичинде каттап ал, болбосо жабылат депчи. Анан ошо келген паспорт менен, ID карт менен гана катталат. Азыр эми күндөн күнгө талаптар өтө күчтүү болуп атат. Телефон имейин чыгарып туруп, бетиң жанына коюп сүрөткө түшөсүң. Заявление кабыл алгандан кийин 1 саат, 2 сааттан кийин паспортуңду карап дагы түштү болот. Күндөн күнгө кыйын болуп атат да. Азыр биздики ошо жумушубузга карап эле 200 сом, 300 сом услуга алабыз. Программист агартуучу Нуркасым Маркабаев телефондорду каттоо менен жарандар жеке маалыматтарын ишеничтүү сактай алат деп эсептейт. Ал SMS билдирүүлөр жана сүрөттөр имей кодго байланышы жок болорун айтып, ал жагынан кооптонууга негиз жок экенин билдирди. Жок, бул адамдын жеке маалыматы ошол имей код менен катталганда, адамдын ошол өзүн гана тастыктай турган жеке маалыматтар катталат. Мисалы үчүн азыр каттоого киргенде деле фамилия, атын, номерду, устройство, түзүлүштү сурап атпайбы? Ошол жеке маалыматтар катталат. Ал эми телефондун ичиндеги маалыматтар, колдонуучунун сүрөттөрү, видеолору, бирөөлөргө чалган чалуулары, же болбосо билдирүүлөрү, WhatsApp, башка мессенджерлерде иштеген маалыматтары бул имей кодго эч кандай тиешеси жок, сериялык кодго. Ал имей код аркылуу ал түзүлүш, ал маалыматтарга доступ алганга мүмкүнчүлүк жок. Белгиле кетсек, мобилдик телефондордун имей коддору сакталган базага УКМКээлик кылат. Уюлдук телефон уурдалган учурда милицияга арыз түшсө, анда ички иштер кызматкерлери уурдалган телефондорду аралыктан өчүрүп коюлушат. Толубай Бурканбеков, Мирбек Конобаев, Ош ТВ.